Менин атым Мирлан. Азыр Азаттыктын нарындагы кабарчысы болуп иштегендеги бир окуяны айтып берейин деп турам. Бир күнү Мээрим деген бир кыйын кыз тууралуу маалымат угуп калдым. Ал автокырсыкка кабылып, ошондон жакшы баса албай калган экен. Мээрим ошол өзүнүн айылына мал-жандыктын тарпын өрттөөчү крематорий алып келген экен да. Ал андан башка да коомдук иштерге активдүү катышып, жергиликтүү кеңештин төрайымы дагы экен. Муну угуп эле аны видеого тартуу үчүн 250 чакырым жол жүрүп, Жумгалга жетип бардым. Мээримди биринчи көргөндө андан күчтүү, тайманбаган кыздын образын байкадым. Аны менен камеранын кубаттагычы өчүп калгыч жакта сүйлөштүк. Ал башынан өткөргөн окуяларын бирде күлүп, бирде ыйлап айтып берип жатты. Ортодо Мээримге кошулуп жашып алдым. Анын окуясын угуп алтып, аябай таасирлендим. Ошентип видео жарыяланды. Көп өтпөй ошол кездеги эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев өзү Мээримдин үйүнө кирип барды. Министр эмне жардам керек деп сураганда ал айылга майыптыгы барлар үчүн инклюзивдүү борбор ачууга жардам бериңиз деди. Мен чынын айтсам, ал өзүнө керектүү бир нерсе сурайт го деп тургам. Бирок Мээрим андай кылган жок. Министр менен жолуккандан кийин 1 жыл өтүп, ошол борбор ачылды. Көрсө Базарбаев Мээрим тууралуу видеону көрүп, Жумгалга атайын барган экен. Мени жанына кошуп алганынын себеби да ошондон болуптур. Ошол видеодо каарман Мээрим менмин. Чынын айтсам, милицияда иштеп жүргөндө аялдар арасында биринчи жолу генерал майор болом деп кыялданчу элем. Бирок ал кыялдарыма автокырсыгына учурагандан кийин чоң чекит коюлду. Мирландын мен тууралуу материалынан кийин жашоомдун жаңы бөлүгү башталды. Бир күнү эшикти ачсам эле министр Кудайберген Базарбаевич турат. Толкунданып, эмне кыларымды билбей калыптырмын. Ошол видеодон кийин мени спикер катары түрдүү иш-чараларга чакырып башташты. Өзүмдү башкаларга үлгү экенимди сездим. Өзүм менен өзүм сыймыктандым. Мага эч ким кайдыгер карабаганын билдим. Колдоо көрсөткөнүнө жүрөгүм жылыды. Азыр деле ошол учурдагыдай коомдук иштерге кайдыгер карабай активистмин. Бирок азыр мен бир гана жыйынтык үчүн иштейм. Нарын областында муниципалдык кризистик борбор ачтык. Жана ошондой эле инклюзивдүү борбор иштеп жатат. Жергиликтүү тургундарга келип турушат. Биринчи жолу жергиликтүү кеңешке депутаттыкына талапкерге койгон айымдарга айтышты, сени көрүп биз шыктандык, үлгү алдык деп. Ал нерсени уккандан кийин мен аябай сүйүндүм, дагы дем алдым. Мындай сөздөр мага канат тепкич болуп берет. Колдоп сүрөп турса эле. Чарчабайм, кемсинбейм, өкүнбөйм. Жөн гана дареметимди колдонуп, артымда из калтырсам дейм. Мээримде эл кыздар көп болсун дейли. Мындай кыйындардын ажарын ачалы. Эл алардын эмгегинен баар таба берсин. Кыскасы, башкаларды колдой билген чын жырчабыз түзбөйлү.